Алла Таалам инсанга кээде ушундай ырахаттарды, бактылуу күндөрдү берет. Ошол бактылуу күндөрдүн, ошол ырахаттын даамы инсан менен бирге жүрөт. Ар дайым бул дүйнөдөн өткөнгө чейин. Алардын эң эле биринчиси адамдын жаштыгы. Кичинекейиндеги сонун, жакшы, бактылуу, ырахаттуу сонун күндөр эч качан анын ырахаты, даамы кетпейт. Инсан аны ар дайым эстеген сайын ырахат алып, жыргап, бактылуу болот. Экинчиси, үй бүлө курганда, үйлөнгөндө жакшы үй бүлө куруп, бактылуу болуп, жакшы жашап баштаган башындагы күндөр инсандын эсинен эч качан кетпейт. Ошол күндөгү ырахат, ошол күндөгү бактылуулук, ошол күндөгү жыргал инсан менен бирге бул дүйнөдөн өткөнгө чейин жүрөт экен. Үчүнчүсү, ийгиликке жетишкендеги ырахат. Кайсы бир убакта бир ийгиликке жетем деп, бир нерсеге жетем деп аракет кылдыңыз, ошол каалаган нерсеңизге жеттиңиз, ошол ийгиликке жеткенде ушундай ырахат болгон, ушундай жыргалчылык болгон, ушундай бактылуулук болгон, ошол ырахатты дагы, ошол бактылуулукту дагы инсан унутпайт экен. Инсан бул дүйнөдөн өткөнгө чейин ошол ырахат аны менен бирге ар дайым жыргалчылыкта, сонун жашоодо аны менен бирге жүрөт экен. Алла Таалам барыбызды ар дайым ушундай жыргалчылыктын, бактылуулуктун үстүндө бул дүйнөдөн өткөзсүн. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.